Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Тарых сабагын баштайбыз. Силер менен Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарындагы Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын тарых мугалими Тагаева Фаризат Аралбековна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз уруулары колдонгон белги тамгалар. Эмесе сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Бүгүн биз менен окуучулар биринчиден кыргыз уруулары колдонгон белги тамгалар боюнча түшүнүк алышат. Экинчиден белги тамгалардын коомдук турмуштагы ролун билет. Үчүнчүдөн эн тамгалардын түзүлүшүн салыштырат жана түшүнөт. Белги тамга деген эмне? Белги тамга уруулардын өз алынчалыгын көрсөткөн жана мал мүлктүн ошол уруунун менчиги экендигин далилдеген белги. Тамга монгол тилинен дамга кирип, тамгалоо, тамга салуу, тамга уруу, эн салуу, мөөр басуу деген бир нече түшүнүктү берет. Эн белгилер кайсыл урууларда кезигет? Адыге, Абхаз, Абазин, Татар, Карачай, Балкар, Башкыр, Осетин, Ногой урууларында кездешет. Негизинен түрк тилдүү элдерде кеңири пайдаланылган. Орто Азиялык уруулардын тамгасы тууралуу алгач Тан династиясынын учурунда кездешип, ал 1618-907 жылдарга туура келет. Анда түрк урууларына тиешелүү 36 белги бар экени көрсөтүлөт. Эң алгачкы тамга белгилери Персиядагы Ахемениттер династиясынын доорунан белгилүү болгон. Ал биздин заманга чейинки 558-330 жылдарга туура келет. Перстер тамгаларды менчикти аныктаган буюм тайымдарга басышкан. Биздин сабактын экинчи маселеси белги тамгалар баалуу тарыхый булак. Белги тамга түшүнүгү байыркы заманда клеймо, мөөр, тавро, менчик белги маанисинде колдонулган. Менчик белгилер эн тамгалар асабатууларга, кандайдыр бир буюмга, малга, кул күңдөргө чейин басылган. Тамга белгилер элдердин келип чыгышын, тарыхын, маданиятын изилдеп үйрөнүүдө баалуу тарыхый булак болуп саналат. Белги тамгалардын колдонулушу. Белги тамга мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү иштерде колдонулган. Ал көз каранды эместиктин, эркиндиктин белгисин аныктаган. Ошондой эле уруу бирикмелерде өз уруусуна тиешелүү байлыктарына жана төрт-түлүк малга эн салууда белги тамга пайдаланышкан. Эн тамгалардын келип чыгышы элдин байыртадан өнүгүп келе жаткан маданияты, жашоо образы, чарбалык негизи, жаратылыш шарттарына ыңгайлашуусу, мифологиясы, диний түшүнүктөрү менен байланышкан. Кийинки маселебиз кыргыз уруулары колдонгон эн тамгалар. Кыргыздарда да ар бир уруунун өзүнө тиешелүү эн тамгалары болгон. Мисалы, Бугу Сарбагыш урууларынын тамгасы Жагалмай. Жагалмай аттуу куштун учуп бараткан элесин чагылдырат. Мына бул жерден көрүп турасыңар. Солто уруусунун тамгасы Ай тамга. Мына бул жерден көрүп турасыңар, айга окшоп турат. Көчмөндөрдүн тамгасы өзгөрүлбөстүгү жана түбөлүктүүлүгү менен айырмаланган. Тамга жеке менчиктин белгиси эмес, убакыттын өтүшү менен уруулук менчиктин белгисинин да кызматын аткара баштаган. Эгерде уруу ичинде эл көбөйүп бир нече уруктарга бөлүнө турган болсо, урукка жаңы тамга, негизинен уруулук тамгасына кошумча белги катары берилген. Мына бул жерде кыргыз урууларынын ар биринин өзүнүн эн тамгасын көрүп турасыңар. Айрым эн тамгалар бүгүнкү күнгө чейин сакталып, өз маанисин, ошол уруулдагы маанисин жоготкон эмес. Ар бир эн тамгада кыргыздын аң сезими, диний ишеними, дүнүйө таанымы жатат. Эн тамга жамандыктан коргоочу күч катары адегенде урууга жана үй бүлөгө колдонулган. Кийинчерээк жанга, малга болгон менчикти дагы туюндурган. Эн тамгалар негизинен айлана, кош айлана, жарым ай, үч бурчтук жебе формасында жайгашкан. Эн тамга мурас катары сакталып, бир уруктун тамгасы экинчи уруктун тамгасына окшогон эмес. Кыргыздарга таандык эн тамгаларды таш бетиндеги петроглифтерден дагы көрүүгө болот.
Эң тамгалардын ар биринин өз мааниси бар. Анда мифологиялык түшүнүк, байыркы маданият же кандайдыр бир окуянын тарыхы дагы камтылышы мүмкүн. Кыргыз эң тамгаларынын айрымдарынын элестери кийиз, шырдак, килем жана башка жасалгаларды дагы чагылдырылат. Биз аларды бир нече топко бөлүштүрө алабыз. Мына бул жерде кыргыз тамгаларынын түрлөрүн көрүп турасыңар. Демек, биринчи түрү жаныбарлар дүйнөсү менен байланыштуу эм тамгалары. Алар кочкор мүйүз, куш канат, каркыра, карга тырмак, жагалмай, ит таман, ит куйрук жана башка. Ал эми экинчи түрү чарбалык буюмдарынын аталыштарына байланыштуу эм тамгалар. Алар табак оюу, чөмүч баш, бычак учу, күзгү жана башка. Кыргыз эң тамгалары, эң белгилери бүгүнкү күндө тарых илиминде өзгөчө изилдөөлөрдү талап кылат. Айрым белгилерди биз дагы деле изилдеп, таанып, билип бүтө элекпиз. Мындай тамга белгилери кыргыз элинин дүйнө таанымынан, анын чарбалык өнүгүшүнөн кабар берет. Уруктар майда үй бүлөлүк топторго бөлүнгөндө малдын кайсы топко же адамга тиешелүү экендигин айгинелеш үчүн тамга же эң салышкан. Эгерде тамганын сүрөтү окшош болсо, анда аны малдын денесинин жайгашуусунун, мисалы жылкынын оң сол саны, оң сол колу, койдун оң сол жаагы жана башка жерлерге өзгөртүп басышкан. Талып Молдонун маалыматы боюнча, ар бир урук өз малынын башына, санына тамга салып жүргөн. Азырдагы арык тамга, шапак тамга деп жылкысынын башына, санына тамга басып жүргөндөр бар. Ошондой эле ай тамга, кайчы тамга, кылыч тамга, орок тамга деген тамгалар бар экенин дагы белгилеген. Макелек Өмүрбай кытайлык кыргыз илимпозу профессор кыргыздардын малга ээн салуу салты уруулук мезгилде эле болгондугун, бир уруунун малына түрдүү ээн салынганын, ээн салынган малга ууру жолобогондугун эмгек ырлары аркылуу далилдейт. Тоймат байдын малында топчуланма эни бар. Абдан байкап билбесе, аздырып кетчү жери бар. Ашкере турат кулакта Аркар байдын кыймасы, кошмок ээн салып алыптыр, коёнаалы сырдашы. Жакшынакай эни бар, малың эми жоголбойт. Өз малыңды талашкан, акыры түбү оңолбойт дейт. Урматтуу окуучулар, силер дагы ата-энеңерден сурап көрсөңөр болот. Ар бир үй бүлөнүн, ар бир уруунун өзүнө тиешелүү 4 түлүк малына салынган ээн белгилери бүгүн деле колдонулат. Силер өзүңөрдүн малыңарды башка малдан ээн белгиси аркылуу ажыратып тааныйсыңар. Азыркы учурда колдонулган ээн тамгаларда байыркы кыргыздар колдонгон ээн тамгалардын айрым бир элементтери гана сакталып калган. Урматтуу окуучулар, эмесе үйгө тапшырма, өзүңөр текшергиле. Төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Уруулар колдонгон белги тамгалардын мааниси эмнеде? Кыргыздар эмне үчүн малга ээн тамга басышкан? Ойлонуп талкуулайбыз. Малга салынган ээн тамгалардын сүрөтүн дептериңерге түшүргүлө. Ээн тамгалардын маанисин ата-энеңерден сурап билгиле. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта болгула.